Assalomu alaykum, qayran el. Unutuldi-ku, babadan qolgan yer, changdabay qoldi, taqadan jer. Mana bugun eskerib qirg'izdi. Mindim qarager. Bu yolg'on stих aytib o'tdi sarva deme. Жаңра чыгар үйдүм сходу, жаңгыгыдан чыгар дегенсин айла жок ушундай стихтерди. Әле жокшу кыргыз кичине болсо да ойгонсун, кичине ой жүгүртсүн деп. Эмне кыламын андан башка? Жараш мен бүгүн айылга келдим дагы шаардан чыгып туруп эле ушул кара жерге миндим да. Шаарда мына заманбапта жашап, удобный машиналарда отуруп, жумшак жүрүп, комфортко аябай көнүп алдык да. Кой эле сол көнүп алдык. Ысык суу, мустак суу любой бар. Командалар готов, любой жак бар деп жей бересиң. Жок дегенде жумуштан кичине айрылып, заботадан айрылып, интернеттен все-таки айрылып дегендей кичине карыяларыбыз эстесип кандай дейсиңер? Ата-энелерибиздин ата-энелери бар. Чоң апа, тайне, тайата дегендер. Ошолордун көзү өтүп кетелекте. Барып кичине акыбалын сурап, кыргыз экенинди эстеп, ысыктанда жеп дегендей. Свежий жанын бышкан. Анан бир атка минип, жайлоо көздөйт, көчө любой жерден кичине кыргыз экенин эстеп, ары бери бастырып, абадан дем алсаң, тоо жака көздөй чаптырсаң. Ай кандай сонун болмок эле. Бул мен эмнени айткым келип атат? Кыргызда илгери сөз бар эле бабалардан калган. Ат адамдын канаты деген. Ошол нерсени унутпайлы. Бул жараткандын эң сулуу жаныбарлары деп. Лично мен ошонтип ойлойм да, силер кантип ойлойсуңар билбейм. Ошондуктан кыргыздар аттын үстүндө мийин болгон. Ат чабыштан, улак тартыштан, көк бөрүдөн жакшы ошо хотя бы азыркы кыргыздын жигиттери кичине көк бөрүнү кичине мындай алдыра жылдырып чап дегендей. Кызыл форма, көк форма кийип, команда беришип, ойноп, мода кылып айландырып атат. Ушундайлар көбүрөөк болсун. Кичине эркектер чачты кичине мындай азыраак боёп, кичине тиктокторго азыраак кишаландап, кичине кыргыз экенин эстеп жүрөлү. Ошону айткым келди бүгүн. Кандай өзгөрө ойлосоңор өзүңөр чечкиле, бирок кыргыз экенибизди унутпайлы. Таңдын оздурайындар десе.